Биздин редакциябызга Кемин районунун тургуну Талантбек Касымов кат аркылуу кайрылган. Анын кайрылуусунда жалгыз кызы ай күнүнө жетип көз жаруу үчүн Борбордогу номер 4 төрөканасына барганда барары менен доктурлар текшерип ичиндеги баланын жүрөгү токтоп калганын айтышкан. Дароо операция жолу менен баланы албастан өзү төрөйт деген таянак менен жаш келинди 14 саатка толгоосун тарттырат. 14 сааттан кийин гана операция жасашканда келиндин абалы кескин начарлап, Мамакеев клиникасына жолдомо берет. Ал жактан дем алуусу начарлап, бул дүйнө менен кош айтышат. Учурда эмнеге ден соолугу чың кызым каза болуп калат деген суроо атасынын жүрөгүн өйүп турган чагы. Биздин чыгармачыл топ бул каргашалуу окуяны баштан аяк көзөмөлгө алмакчы. Кененирээк кесиптешим улантат. 2 жыл мурун Бегимжан Талантбек кызы түгөйүнө жолугуп турмушка чыгат. 2 жаш бирин-бирин жарым сөздөн түшүнүп, бактылуу өмүр сүрүшкөн. Алар тун баласын күтүп жатышкан, бирок 19 марттан 20 мартка караган түнү баары өзгөрөт. Бегимжан боюнда 38-39 жумасында ичинин асты жагы тартып ооруп дарыгерине кайрылат. Ал жашаган жерине байланыштуу номер 4 төрөтканага жиберген. 20 мартка караган түнү күйөөсү менен бирге төрөтканага барышат. Ал жактан УЗИге түшүрүп, Бегимжанга ичиндеги баласынын каза болуп калганын кабарлайт. Муну анын жолдошу Актилек мындайча эскерет. Ошол жерден түнкү саат 2-де биз барганда аякта жашыраак врачтар болгон. Баргандан кийин эле өздөрү текшеришип, принимать этишип, баланын жүрөгү сукпай калганын айтышкан өзүнө. Андан кийин мага айтышкан. Анан эми өзүң аман-эсен төрөп ал деп, биз да бер жактан эми өзүнө поддержка берип, эми өзү ыйлап, өзүн жоготту, өзү дагы ошол жерден. Анан врачтар менен кийин ошол жерден сүйлөштүк, эмне болот эми десек, өзү төрөйт деди врачтар. Өзү эле төрөйт, эчтеке болбойт депчи. Анан өзү төрөп калабы деген неме менен да өзү төрөсө да негизи менин угушум боюнча мындай жакшы экен да, өзү төрөсөчү кесири болбой. Биз да ошону күтүп калдык, өзү төрөйт деп. Бирок өзү төрөй алган жок. 14-15 сааттай толготту. Биз бирок ошо төрөй албай бир 3-4 саат кыйналгандан кийин эле уже биз айтып баштаганбыз врачтарга, кесири эле кылгыла депчи. Кылгыла деп эшиктен биз айтып аттык, бирок ичинен кылбай атыштыр да. Актилек түнү менен жубайы төрөп жаткан имаратты акмаалап күтүп турат. Бирок Бегимжанга таң атканда гана операция жасашат. Ошондо жаш келиндин абалы кескин начарлап жатканда дарыгерлердин курамы топтолуп Бегимжандын туубаса жоон ичегиси узун экенин аныкташкан. Операциясы бүткөндөн кийин кечке маал уже ден соолугу начарлап кеткен. Ден соолугу начарлап, анан тиги врачтар менен ошол жерден собрание кылдык дагы. Алар ошо Мамакеевден, хирургиядан врачтарды чакырдык. Алар келип да текшерет деди. Эртеси күнү саат 10-11-лерде Мамакеевден келди. Эсенбай деген киши келип полный текшерип, ал ошол жерден түшүндүрүп берди. Полный ошо ичегилер эмне болгонун, кайрадан операция кылыш керек деп бүт түшүндүрүп берди алчы. Анан Мамакеевге скорый менен ошо алып кетти Эсенбай деген киши. Азыр 4-роддом ушу менен бүттү. Анан биз Мамакеевге алып бардык. Алып барганда эле бир 15 мүнөттөн кийин эле бат эле операцияга киргизди. Ушу ичегисин алдым деп аяктан да түшүндүрүп берди ал киши. Бияка ошо биздин улуттук хирургия борборуна ишегинин түйүлүп калышы, то есть орусча айтканда острый ранний спаечный кишечная непроходимость диагнозу менен которуп келдик. Которуп келип бияктан шак эле операция кылдык. Операция кылсак чындыгында жоон ичегиси сигмовидный кишка, жоон ичегинин бир бөлүгү сигмовидный кишка мындай буралып калган болот. Ошо заворот деп коет, заворот болуп калыптыр. Анан ошо буралып калган заворот болгон жерин кесип алып салып, ичегисин тышка чыгарып койдук. Ошондон кийин бул кыз операциядан кийин эсине келди, бирок жанакы дем ала албай, трубкада баягы трубканы алып койсо эле дем ала албай, сатурациясы 40-ка чейин түшүп кетет да, ошону менен эле дем ала албай атып, сатурациясы көтөрүлбөй атып, анан 26 мартта каза болду. Актилектин айтымында ошол күнү жубайынын акыркы чалууларын эч качан унутпайт, себеби толгоосу тартып кыйналып жатканда жаш келин жолдошу менен байланышта болгон.
Алло. Қиналып Қиналып дейді. Лучше менен бала шықпайды ошо өтке сағат дейін ергілейді, пожалуйста, қиналып жаным көзім көрініп отыр. Не деп атат, врач? Өзің төрөп атат ба? Өзім төрөп атат, мен өзім төрө албаймын уже. Қиналып кеттім. Бала да чоң деп айтып отқанда ускитасың деп. Андан соң биздин чыгармачыл топ 4-чү төрөтканага барганында ошол окуяга күбө болгон бардык катышуучулар менен жолуктук, бирок бул иш боюнча башкы прокуратура иликтеп жаткандыктан комментарий берүүдөн баш тартышты. Эгер дарыгерлер күнөөлүү болбосо, эмнеге камерадан качып жатышат деген суроо туулбай койбойт. Уберите камеру, уберите, постов поставь. Или мы будем только с вами разговаривать? Я с вами разговариваю. Пойдемте тогда. Бир срочный решение кабыл керек болот, жетекчиге связга чыга албай Это все связано с нашей работой, но не с вашей массовой информацией, которая искажает. По лечебной работе мы подчиняемся Министерству здравоохранения и так далее, вы понимаете. Бул боюнча деле сиздер өзүңүздөр билсеңиздер айтып коюңуздар и все. Да вы что? Если вы говорите, что дело находится в прокуратуре. Пока еще не выйдет вердикт прокуратуры, не будет служебного расследования, вам зачем это? Из-за этого, и поймите просто, потому что та информация, которую интервью взяли, да, по горячим следам, да, она вышла в искаженном варианте. Судиться – это просто сотрясать воздух. Девочки, мы не первый раз работаем, самое, поэтому сейчас я... Ну, в общем, сегодня нашему интервью не получим, да, получается? Тем более с участниками. Ошондой эле Бегимжан каттоодо турган үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылганыбызда жаш келинде эч кандай көйгөй болгон эмес. Демек ал 9 ай бою курсактагы баланы жакшынакай эле көтөргөн. Она 27 октября 21 году. Гинекологко 2021 жылдын 21 сентябрында каттоого турган. 19-20 жума болгондо бизге келген. Тиешелүү анализдердин баарын алганбыз. Боюнда барубак эң жакшы өткөн. Олуттуу көйгөй болгон эмес. Направление на госпитализацию. Ал эми башкы прокуратурага каза болгон Бегимжандын атасы арыз менен кайрылган. Айтымында жалгыз кызынын каза болгонуна күнөөлүүлөр билинип жазасын алса дейт. Маалыматын кызымын өнүгө өтүп кеткен эле эметип атам. Териштирип бериңер деп өтүнөйүн деп атам. Прокуратурадан толуктуу врачтардын кетирген каталыктары, шалакылыктарынан да мындан кийин менин турмушумда дагы бирөөлөр эметпесин. Тилебейм эч качан бирөөнү жамандыкты. Териштирип бериңер деп өтүнөм. Прокуратура тияк сотторунан баштап баарын тең так маалыматтарын алып, эмне себептен болду, эмне врачтар карабай коюшту. 14 саат бою эмне үчүн операция кылышкан жок. Кызымды кыйнашкан аз келгенсип. Ошол убакыттын арасында врачтар деле айтып атышат, баргандан кийин жарым саат ичинде эле операция кылыш керек болчу деп. Ошондой баарын тең так маалыматтарын алып териштирип, жазаларын тартыш керек да булар. Тартпаса болбойт да. Касымов Талантбек Абдиевичтин арызы башкы прокуратура тарабынан катталып, ал арыз караштыруу боюнча Октябрь райондук прокуратурасына жиберилген. Ал эми Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан ал арызда Касымов Талантбек Абдиевичтин арызында көрсөтүлгөн Талантбек кызы Бегимжандын каза болгондугу боюнча факты Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан маалыматтарды катоо китебине катталып, ал караштыруу боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгына тапшырылган. Учурда бул факты боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан алдын ала тергөөгө чейинки текшерүү амалдары жүргүзүлүүдө. Мындай окуялар өлкөдө жылдан жылга көбөйүп бара жатканы өкүнүчтүү. Адистердин шалакылыгынан жаңы төрөлгөн балдар, жада калса эне бала бирге бул дүйнө менен кош айтышууда. Мындай жагымсыз окуяларга ким жооп берерин убакыт көрсөтөт. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.